Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Баягы эле темабызды улантып жатабыз. Азыр салыштырмалуулук принцибин түшүндүрөбүз. Андан ары жылып, Лоренцтин өзгөртүү түзүүсү, анан дальше кетебиз могу жерге чейин. Буларды жакшы түшүндүрүш үчүн биякты түшүндүрүш керек. Ушул принципти. Азыр салыштырмалуулук теориясынын элементтери, салыштырмалуулук принциби. Салыштырмалуулук принцибин өтө эле жөнөкөй да негизи. Баягы өткөн темада Галилейдин өзгөртүү түзүүсүндө билесиңерби? Не болду эле? Биз мисалы машинанын ичинде кетип баратсак, машина 70 км/с менен баратат. Силер бир нерсени 20 км/с менен ыргытсаңар, ылдамдык мененчи. Жерден караганда, могу жактагы жердеги байкоочу могу таштын ылдамдыгын 90 деп көрөт да. Себеп дегенде 70 машинанын ылдамдыгы, анан киши өзүнө салыштырмалуу 20 км/с ылдамдык менен ыргытты. Ошондо жерге салыштырмалуу 90 менен учат. Бирок жарыктын ылдамдыгы эч кандай өзгөрбөйт эч жакта, бардык жакта бирдей болот. Жарыктын ылдамдыгы кандай? Орточо эсеп тегерек дегенде 300 000 км/с. 1 секундада 300 000 км келет да. 300 000 км. Ошондо жерди орточо эсеп менен бир 8 жолу айланып коюп, ошондой болуп калат да. Эми баягы Ньютондун физикасы боюнча бир самолет, 4 самолет болсун, мындай канаттары чейик. Чыгат бул жерден. Ушул самолет учуп баратат да. Канча менен учуп баратат деп коелук. 100 000 км/с менен деп коелучу. Мындай самолет жок бирок. Баары деп элестетип коелучу. Секундасына 100 000 км менен учуп баратат да. Анан ушул жарыктык чыгарат да, маңдайды көздөй. Жарыктык чыгарсын. Ошондо жарыктыктын ылдамдыгы канча болуш керек? 300 000 км/с. 300 000 км/с кошулган 100 000 болуп 400 000 менен учуш керек да. Ньютондун физикасы боюнча. Туура? Кошулуш керек да. Бирок андай болбойт да. Мындайча айтканда, Ньютондун салыштырмалуулук принциби ушунун эле тегерегинде курулган да. Жарыктын ылдамдыгы эч кандай өзгөрбөйт, ар дайым турактуу, универсалдуу деп коет да. Мындайдан да. Баягы мисалды келтирелик. Бул жерди көздөй бир ылдамдык менен баратат. Жарыктыкты биякты көздөй чыгарды. Анан бул жерди көздөй чыгарды. Ошондо экөө тең эле с менен келет да. Өзү бир в менен учуп бараткан болсо, биякты көздөй кеткен ылдамдык не болуш керек? С минус в болуп калыш керек да. Бул жерди көздөй кеткен ылдамдык, жарыктын ылдамдыгы с плюс в болуш керек. Анткени өзүнүн ылдамдыгы кошулат да. Бирок андай болбойт да. Ар дайым с бойдон эле кала берет. Демек, мындай да. Силер жердин бетинде отуруп алып, жердин бетинде отурасыңар. Ал жерде бир комнатанын ичинде жарыктын ылдамдыгын өлчөп атасыңар, ал жердечи бир лабораторияда. Жарыктын ылдамдыгын өлчөсөңөр 300 000 км/с болуп чыкты да. Андан кийин силер могу комнатаңарды бир чоң бир самолеттин үстүнө коюп туруп, мындай ракета сыяктуу самолеттин үстүнө коюп туруп, космосто учуп баратасыңар. Космосто өтө тез учуп баратасыңар. Анан ушунун ичинде эксперимент кылып атасыңар кайра. Монун ичинде сары киши эксперимент кылып атат. Бул ушунун ичинде кайра эле с болот да. Кайра эле 300 000 км/с болот. Негизи биздин логика менен караганда
биздин күнүмдүк жашоо менен караганда андай болбош керек. Өзгөрүш керек. Баягы эле мисал. Силер жанагы бир мындай го кинолордон көрдүңөр беле? Киши жаа ыргытаарда эмне кылат? Жааны ыргыткандан мындай ыргытты жаанычы. Ордун токтоп туруп эле ыргытпайт да, жүгүрүп келип туруп ыргытат да. Себеп дегенде, силер жөн эле ыргытсаңар, бир В менен ыргытасыңар, В менен учат. А жүгүрүп келгенде киши өзүнүн ылдамдыгы да кошулат да, ошондо бир У ылдамдык менен жүгүрүп келатса, В менен ыргытса, жаагы эмне менен учат? Ой, найза. У плюс В менен учат. Өзү 5 метр секунда менен жүгүрүп келатат. Жааны 4 метр секунда менен ыргытса, ошондо жаа 9 менен учат да. А токтоп туруп эле ыргытса, жаа 4 менен учуп калат. Түшүнүктүү да. Ошондо жанагы күндүн нуру, жарыктын ылдамдыгы, source, баягы жарыкты чыгарганда ракетабы, машинабы, ошонун ылдамдыгы кошулуш керек же кемиш керек да. Мындай да, мисалы. Силер кайра эле машинада кетип баратасыңар, бул жерге көздөйчү. 10 метр секунда менен кетип баратасыңар да. Ташты ыргыттыңар, машинадан бул жерге көздөй. Өзүңөргө салыштырмалуу 10 метр секунда менен ыргыттыңар да, өзүңөргө салыштырмалуу. Ошондо силер могу ташты карасаңар, 10 метр секунда менен силерден алыстайт. А бирок жерден караса, силер алдыга жылып кетесиңер да, таш биякта эле калып калат да, түшүп калат жерге. 10 менен бул солду көздөй 10 менен кетип баратат, оңду көздөй 10 менен ыргытты. Ошондо таш ордунда эле калды, таш могул жерде эле калды. А бул болсо 10 метр секунда менен жылып атат. Экөөнүн арасы 10 метр секунда ачылып атат да, бирок жерден караганда, жерден байкоочу караса, эмне болот? Таш ордунда эле турган болот. Ньютондун физикасын түшүнүңөр да, биз күнүмдүк жашоодогу физика ушул да. А бирок могу ылдамдык такыр өзгөрбөйт да. Айырмасы жок. Эмне кайсы лаборатория, учуп бараткан лабораториябы же жердин бетинде турган лабораториябы, айырмасы жок. Ошо биринчи принципи, биринчи постулаты, физиканын закондору бардык инерциалдык эсептөө системаларына бирдей дейт. Эми инерциалдык система, эсептөө системасы деген эмне? Эсептөө системасы деген мына байкоочу эле. Байкоочу. Бул жерде турат. Байкоочу эки жакка карап атат. Анан айтат, бунун ылдамдыгы баланча, оңду көздөй кетип баратат, мунун ылдамдыгы төлөнчө, солду көздөй кетип баратат деп байкоочу. Ошол байкоочу турган чекит ошону эсептөө системасы деп коебуз. Эгерде ушул байкоочу бир туруктуу бир ылдамдык менен кетип баратса, же болбосо токтоп турса, эми буга немени да кошуп коет да. Инерциалдык деп кошуп коет да. Инерциалдык деген инерция деген сөз токтоп турган же болбосо бир туруктуу бир ылдамдык менен бара жаткан дегенди түшүндүрөт эмеспи? Мындай башыңар айланбасын. Бул терминдерденчи, бирок инерциалдык эсептөө системасы деген бир токтоп турган же болбосо бир туруктуу ылдамдык менен бара жаткан байкоочу. Ошонун байкоолору да, тегеретенеги кыймылдар канча ылдамдык менен жана каякты көздөй болуп жатат деген эле. Бүттүм. Түшүндүк. Салыштырмалуулук принциптин постулаттарын түшүндүк. Эми мындай нерсе да. Убакыт азыр убакыт бардык жерде бирдей өтпөгөндүгүн түшүндүрөбүз да. Эйнштейн, Ньютон эмне деп айткан? Убакыт бардык жакта бирдей өтөт деген. Бүт бардык жакта бирдей өтөт деген. Бирок убакыт бирдей өтпөйт да бул. Өтө чатактай сезилиши мүмкүн биринчи жолу укканда. Кандайча убакыт бир жерде бардык жакта бирдей өтпөйт. Анан убакыт бирдей өтпөйт жана өлчөнгөн аралыктар бирдей эмес. Аралык ар кайсы өлчөгөн адам ар кандай боло берет да. Эми ошону азыр ушул чатак нерсени өтө жөнөкөй тил менен түшүндүрөбүз. Бул жерде карагыла. Бул simultaneity деп коет. Бакта китепте. Одновременность да орусчасы. Бул жерде киши турат, мына О чекитинде. Бул жерге чагылган тийди. Б точкасына жана А точкасына чагылган тийди. Ошондо Оодо турган киши эмне болот? Экөөнү тең бир моментте чагылган тийгендей болуп көрүнөт. А бирок вагондун ичинде турган кишиге, вагондун ичинде, вагондун ортосунда турган кишиге бирдей болуп көрүнбөйт. Эмне себеп менен?
Себеп дегенде вагон бир в ылдамдык менен бара жатат. В ылдамдык менен бара жатса, не болот мына? Чагылган могул жерге тийди. Могул жерге тийгенде мына могул жерде да чагылган башында. Бул жерди көздөп учуп келеби бул чагылган? Чагылган тийгенде эмне болот? Күндүн нуру учат, ошол жерден жарык учат да, жарык немен учат? Ысы менен учуп келет. Туурабы? А бул чекитке дагы чагылган тийди, ошондо мына биринчи токтоп эмес, биринчи А жана Бга чагылган тийди. Бир жерден караганда экөө бир эле моментте тийди. Чагылган тийгенден кийин бул жерден эмне? Баардык жака жарык чачырайт да. Бул жерден отражение болот да. Чагылып туруп баардык жака жарык чачырайт. Ошол жарыкты биз көрөбүз. Ошол жарык бизге келгенче бир убакыт өтөт да. Туурабы? Могу Б чекитинен жана А чекитинен могул жерге тийип туруп чагылышып, ошол жарык биздин көзүбүзгө жеткенче убакыт өтөт. Эми биз мына ортодо турган үчүн вагон жылып кетти. Вагон жылып кеткенде мына могу Б чекитине могул чекитке түштү да. Могул чекитте вагон жылып кетти бул жерде көздөйм мына. С ылдамдык менен биз мына ортодо турабыз. Могул жерге чейин бир Т убакыт кетти. Экинчи чагылган болсо, мына А чекитине тийгенден кийин ал чагылган бул жерге тийип чагылып, бул жерге чейин учуп келгенче экөөнүн тең ылдамдыгы бирдей болгондон кийин эмне болот? Т2 Т1ден көбүрөөк болуп калат. Монча жолду басып өтүш үчүн көбүрөөк убакыт кетип калып атпайбы? Демек, вагондун ичинде болсок, эми бул вагон өтө эле тез жүрүш керек да. Өтө эле ылдамдыгы аябай тез болуш керек. Бул күндүн жарыктын ылдамдыгы аябай тез да. Жарыктын ылдамдыгы бизге келгенче жылып кеткенгечи. Күнүмдүк турмушта эң эле тез поездге түшсөк деле баары билинбейт да, баардыгы экөө бирдей эле сезилип калат да. Себеп дегенде баягы бул В поезддин ылдамдыгы жарыктын ылдамдыгынан өтө аз да мына. Бул деген аз, бул өтө аз да, аябай аз. Демек, одновременность деген бул салыштырмалуу түшүнүк экенин могул мисал менен көрсөттүк. Кийинки мисалга келелик. Бул жерде карагыла. Могул жерде киши отурат. Анан жарыктын ылдамдыгын өлчөйм деп атат да булчу азыр. Жарыктын ылдамдыгын өлчөп эмес, жарыктын ылдамдыгы баардык жакта бирдей да. Лабораториянын ичинде өлчөсү да, жерде өлчөсү да. Демек, бул жерде отурат дагы бул мына могу поезд кайра эле өтө скоростной поезд В ылдамдык менен оң жакты көздөй баратат. Оң жакты бара жаткандан кийин бул не кылды? Жарыкты кой берди. Бул жерден жарыкты басты. Жарык өйдөгө тийди. Немеге? Күчкөгө тийип туруп күчкөдөн кайра кайтып келди да. Кайтып келгенче дельта ТП убакыт өттү. Да. Ошо монча убакыт өттү. Бул убакытты кандай табабыз? Басып өткөн жол эмне болуп атат? Д дедик. Расстояние аралыкты бөлүнгөн С болуп калды. Жерден өлчөнгөндө, жерден караганда күндүн нуру кандай жылган болот? Жарык. Бул өйдө кой бергенде бунун ылдамдыгы биякты көздөй болгондугу үчүн мына жарык мындайдан учат да жерден караганда. Буну дагы бир жөнөкөй мисал менен силерге дагы түшүндүрүп коелук катуу. Баш айланып калгандар болот да. Өткөндө. Буну түшүндүрбөй эле коеюн. Галилейдин өзгөртүп түзүүсү дегенди карагыла. Ошол жерден могул неге кыйшак болуп каларын түшүнөсүңөр да. Эгер буну түшүнбөй калсаңар, кайра Галилейдин өзгөртүп түзүүсүн көргүлө ошол видеону. Жерден караганда жарыктык трапеция менен учуп калат да. Мындай кыйшайып учуп калат. Себеп дегенде бул жылып кетет да, бул жерге жылып кетет. Жылып кеткен канчага жылды? В дельта Т убакытка жылды. Бул дельта Т жерден өлчөнгөн убакыт да. Анан жарыктын ылдамдыгы лабораториянын ичинде дагы, жерде дагы бирдей болуш керек. Демек, биз жерден караганда,
жерден караганда жарыктык узагыраак жол басып өтүп атат да. Ичинен караганда өйдө барып туруп кайра келди. Бул жерден болсо мындай кышак барып туруп кышак келип атат да. Бул жерден азыр не болуп калды? Треугольник болду бул жер. Тик бурчтуу, үч бурчтук болду. Эмнеге салабыз? Пифагордун теоремасына салсак, бул жер гипотенуза, бул экөө байкататтар. S дельта T квадрат 2-нин квадраты барабар V квадрат дельта T квадрат 2 квадрат плюс T квадрат. Бул жерден D-нын ордуна 2 дельта TP бөлүнгөн S. Муну алып келебиз бул жерге. Алып келип туруп, ордуна коебуз азыр. Бул жерге эле коюп таштайын, дароо эле азыр. Мол 2 деген бияқта болот да. 2 бияққа түшөт. Бияққа түшсө үйдө чыгат. Ошондо дельта TP квадрат. Сыймай өйдө болот да. S квадрат бөлүнгөн 2-нин квадраты. Мунун ордуна койдум, алып келдим. Бул жер эми өтө эле жөнөкөй математикада 2 бардык жакта кетирип таштайбыз. Ушул жерден дельта T-ны табабыз. Дельта TP S квадрат бөлүнгөн S квадрат минус V квадрат. Буну кетирип туруп, бул жерге S квадратты түшүрүп коебуз. Бул математика, буну кайра өзүңөр чыгарып чыккыла түшүнбөсөңөр. Ошондо дельта TP 1 минус V квадрат S квадрат. Муну кайра азыр башка жерге жазам. Дельта TP бөлүнгөн 1 минус V квадрат S квадрат. Жер тамырда болуп калды. Жана бул жерден квадраттар жоготуш үчүн тамырга алабыз. Тамыр алганда тамыр алдылап, тамырдан чыгат да. Мейли, бул жер жөнөкөй математика. Эми бул жерден мону бир постоянный бир сан кылып алып коет да. Эми постоянный эмес, эми бир жөн эле бир жөнөкөйлөштүрүп бир сан катары алып коет. Сан дейм бир нетип коебуз. Бир символ катарыбы, символ катары. Мындай бир тамга дельта TP. Бул гамма. Бул жерден баягы күнүмдүк турмушта, биз күнүмдүк турмушта 80 км, 100 км саат менен жүрсөк, бул жер билинбей эле калат да, себеп дегенде 1 минус 80-nin квадраты 6400 км. Тем более бул неме болуп атпайбы? Километр саат болуп атпайбы? Буну километр секундага өзгөртүп туруп 300 миңге бөлсөк, бул жер нөлгө эле чукул болуп калат да. Нөлгө эле чукул болуп калат дагы, бул жердин баардыгы 1ге эле жакын болуп калат. 1ге жакын болгондон кийин дельта TP'га барабар болуп калат. Ошондо карагыла бул жерден. Могу V-ны аябай өтө көбөйткөндө, бул жерди көбөйткөндө, могул жер азаят, общий жалпы азайгандан кийин бул жер азайса, карайлаңыз, дельта T көбөйтүлгөн гамма. Гамма көбөйтөбүз. Дельта TP деген бул лабораториянын ичиндеги өлчөнгөн убакыт, лабораториянын ичинде кеткен убакыт, а бул болсо жердеги убакыт. Бул гамма неден көз каранды болуп атат? Ошо лабораториянын ылдамдыгынан, лабораториянын ылдамдыгы канчалык тез болсо, бул жер ошончолук өзгөрөт жалпы. Жалпы өзгөргөндөн кийин, демек, канчалык тез кыймылдасак, ошончолук ошонун ичинде убакыт жай өтүп калат да. Буну биринчи жолу көбүңөр түшүнбөйсүңөр, кайра көргүлө да, монуч. Бул жерде түшүнө турчу нерсе эмне? Жерден өлчөгөндө дагы, бул сүрөттү карайлык кайра. Жерден өлчөгөндө дагы, жерден өлчөдүк. Жерден караганда жарыктын ылдамдыгы бирдей болот. Жерден караганда да бирдей болот.
лабораториянын ичинен караганда да бирдей болот. Бул мындай чатак нерседей сезилет. Бирок эксперименттер ошол нерсени көрсөтөт да. Жарыктын ылдамдыгы туруктуу, универсалдуу, өзгөрбөйт. Бардык инерциалдык эсептөө системаларынан караганда дагы бирдей ысы болот да. 300.000 км/сек болот. Бул жерден караганда жерден караганда жарык көбүрөөк жол басып өтөт. Лабораториянын ичинен караганда өйдө көтөрүлүп туруп ылдый түшүп калып атат. Галилейдин өзгөртүп түзүүсүндө мисалдар бар эмес беле? Басып бараткан бала өйдөн көзгө таш тыргытат. Өзүнө салыштырмалуу кыймылгандай болот, жана жердеги байкоочунун байкаганда караганда, анан баягы иши кылып Галилейдин өзгөртүп түзүүсүн кайра көргүлө да, бул жер жакшы түшүнбөсөңөр. Болду. Демек, мына канчалык тез кыймылдасак, ошончолук убакыт ичинде жай өтүп калат. Анан ошол ичиндеги убакытты табыш үчүн эмне кыласыңар? Болду. Могу жер өтө эле каша болуп кетти. Түрдүрүп, нары түрдүрүп, бери түрдүрүп көрүп түшүнүп аласыңар да.